Салам достор. Азыр мен сизге ыңгайлуу болуш үчүн бардык мүмкүнчүлүгүмдү колдонайын. Силерге жеткиликтүү болуш үчүн. Ошондуктан достор, мен кээ бир адамдарга окшоп тартып алып жана кийин кыркып, монтаждап жана башка кылып публикага иштегим келбейт. Чындыгында анык жүздөрүн көрүңүздөр. Бул түз эфир, өзүңүздөр билесиздер. Ошондуктан кимдин кимге добуш берерини, кимди шайлаарыны, элдин үнүн өзүңүздөр түз угуңуздар. Ошондуктан достор, мүмкүн болсо бөлүшүңүздөр группаларга жана тиешелүү жактарга. Достор, мен силерге түшүнүктүү болуш үчүн мен силерге азыр көрсөтүп коеюн. Азыр бир ажылайлы. Сурамжылоону биз азыр Куршап жергесинде өтүп баратканбыз. Анан силерге түшүнүктүү болуш үчүн звук жакшы болбой атабы? Звук угулбай атса айтыңыздар достор. Звук угулбай атат деп. Мен бир аз катык сүйлөгөнгө аракет кылам. Мына достор, Куршап айылы. Бул жакта заправка бар. Үн акырын чыгып жатат, билем. Эмне себептен экенин азыр өчүргөнгө аракет кылам. Азыр. Менин билишимче, бул машинадан болуш керек, достор. Ошондуктан азыр машинадан түшкөндө, мен машинамда могунда билети сууланган. Ошондуктан ушул жактан бир аз туура эмес чыгып атат. Азыр биз машинадан түшөбүз, звук жакшы чыгып калат деген ойдомун. Ошондуктан достор, биз менен бирге болуп туруңуздар. Узакка кетпей. Биз азыр Куршап айылында кайсы жерде адам көп болсо ошол жерге барып сурамжылоо кылабыз. Дагы эмне айтам, достор? Валейкум ассалам. Мирбек Маманов. Сураныч Мирбек, мүмкүн болсо бөлүшүп, группаларга таратып, жана комментарийларга жооп бергендей болуп туруңуздар бири-бириңиз менен. Сураныч, мен силерге алдын ала эскертем. Бири-бириңиз менен жаман жакшы айтышпаңыздар. Бири-бириңиз менен сындашпаңыздар. Бул элдин тандоосуну биз көрсөтөлү, чындак жүзүнө. Ошондуктан азыр оштон келетип, жолго токтогонго туура келди. Кече күнү анча-мынча видео опростор чыгып, соцсетта тармактарда тарап атат. Ошого биз эми билебиз, алар кантип жасайт, акчаларын алып атат. Аны үчүн мен билбей туруп айта албайм. Ошончо жүргөн расходтору барды, жана башкалары бар. Ошондуктан ар кандай ой кетет. Мен антага мындай дегенден алыстамын. Бирок ал кишини сыйлаймын. Мен жакшы айтышкан эмесмин. Соц тармактардан бир аз таанышпыз, сүйлөшүп жүрөбүз. Достор, биз Куршапка бир аз калдык, жетейин деп. Мүмкүн болсо эл көбүрөөк жерде мен азыр токтойм дагы, опросту баштайм. Ахунбек, урматтуу, сиз мындай сабыр кылыңыз. Шашып атсаңыз чыгып туруңуз анда. Шашпагандар менен сүйлөшөлү, кимдер шашпайт, жана башка деген сөздөрүбүз бар. Достор, мен элдин көп жерини карап атам. Көпчүлүгү базарда, билем. Ошондуктан базардын бир четин токтоп, ыңгайлуу жерге машинабызды токтотобуз дагы опросту баштайбыз. Ошондуктан достор, мүмкүн болсо кийинде кимде
жанында кимдин жанында ручка, тетрадь же болсо бир жазуу иретинде мүмкүнчүлүк болсо, достор, жазып эсептеп туруңуздар. Биз түз эфирде түз сурамжылоо кылып, элдин элдер кимдер чыгалет, ушул боюнча бир аз маалымат бере кетели. Көп туура эмес информациялар тарап атат, ошондуктан достор, элдин чын жүзүнү көрөбүз. Сын пикир айтып турсаңыздар жакшы болот. Жана бөлүшөбүз достор. Анда эмесе биз даярбыз. Орустар айтмакчы, поехали дейбиле. Мен өзүмдүн аппаратымды. Мына достор, Куршап айылы. Куршап айылы боюнча бир аз маалымат бере кетейин. Куршап айылы Кыргызстанда эң бир чоң айылдардын бири. Ошондуктан достор, Куршапка келип конок болуп кетсеңиздер болот. Көп жакшы жерлер бар. Биз азыр көрдүңүздөр. Мына эки биз лидерибиздин сүрөттөрү илинип турат, баннерлери. Так. Кечирим сурайм достор. Мен кээ бир адамдарга сөз берген болчумун. Элдин арасында бет кап тагып чыгамын деп. Ошого достор бир аз туура түшүнүңүздөр. Кээ биркилер туура эмес ойлобосун. Тааныштары бар, жана башкалары бар деген дагы маалыматтар тарашы мүмкүн. Мына достор, Куршап айылы. Бул Адакын Кимсанбаевич Мадумаровдун лозунгу турат, жана ар жакта Садыр Жапаровдун. Баштай берели. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар, жакшысыздар? Көмүр канча болот? 6 сом. Килограммы. 1 тоннасы 6000. Агелер, мен бирдемке сурайын дедим эле. Биз түз эфирдебиз. Мен көмүрдү көрсөтүп туруп берейин. Эртең 10 январда президенттик шайлоо. Биз түз эфирдебиз. Бул жерде кыр кылбайт, эчтемке жасалбайт, ошондуктан тандооңузду айтып койсоңуз. Мадумаров шайлайт. Сиз да Мадумаров шайлайсыз. Мадумаров шайлаш керек. Ооба. Достор, Эси бар адам Мадумаров шайлайт. Рахмат. Ачык сөз, кыркмай жок. Мен жок, мына көрүп турасыз. Азыр эле көрсөңүз болот. Мекендеш ТВ деген Facebook'тан чыгып атат. Уже сиз кеттиңиз да записьтечи. Мадумаров, түшүнгөн адам Мадумаров шайлаш. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Эртең өзүңүз болот. Азыр эле, азыр түз көрүп кирсеңиздер болот. Достор, жазабыз. Кимде болсо. Урсатпы? Жок, мен көрсөтпөйм. Ассаламу алейкум. Эртең президенттик шайлоо 10 январда. Кимди шайлайсыз? Садыр Жапаров. Бир Садыр Жапаров, эки Мадумаров. Достор, жазып алыңыздар. Рахмат. Жүзүмдү көрсөтпөгүлө дегендерге жүздөрүн көрсөтпөй атам, ошондуктан туура түшүнөсүздөр. Атайын. Ассаламу алейкум. Аксакалдар, мен түз эфирдемин. Сиздерден сурамжылоо кылып аткан болчумун. Эртең 10 январда президенттик шайлоо. Кимди шайлайсыз? Садыр Жапаров да. Садыр Жапаров. Сиздики акчасы? Мен жүзүңүздөрдү көрсөткөн жокмун. Көрүнбөсөңүздөр мен Кабина билет да, мен көрсөтөм. Кабинкага киргенде өзүңүздөр билесиздер. Рахмат, ийгилик. Достор, үн жакшы эле угулуп атабы, элдердин үндөрү. Ошону бир аз маалымат берип туруңуздар. Ассаламу алейкум. 1 мүнөткө уруксатпы. Мен тартып десеңиздер тартам, тартпа десеңиздер тартпайм. Мен сурамжылоо кылып жүрдүм эле. Эртең 10 январда президент шайлоо. Эки азыр
алдыға шыққан адамымыз бар. Қайсынысын шайлайсыз? Мақұл, паспортыңыз болғанда кімді шайламақсыз? Садыр Жапаровты. Достар, 3 голос Садыр Жапаров, 2 голос Мадумаров. Бұл жақта дағы ақсақалдар бар екен. Ассалаумағалейкум. Сұрам жолғып жүрдім елі. Мен түз эфирдемін азырчы. Мүмкін болса, бізде азыр 2 кандидат бар да. Алдыға соцсеттерде алдыда келет қанша. Кімістен шайлайыз ақсақал? Келешекте ең жақсы кім елді қолдап отады. Атын атай аласыз ба? Мен атын айтар не керек, көремін. Сіз ақсақал? Азыр емел оталды. Şurada durma, anan onu altına atla, oğulup. Zачем? Şu biz gelecekteki şu жақсы. Bizge kızmak lazım baba. Ойлан отасыздар. Рахмат. Рахмат, игілік. Ассалаумағалейкум. Жастар. Ертең 10 январда президент шайлау. Кімді шайлайсыз? Я. Мадумаровты. Достар, 3-3. Жашырбайды екен. А сіздер жашырады екенсіздер. Түсінікті. Мақұл. Ассалаумағалейкум. Ақсақалдар. Қандайсыздар, жақсылар ма? Денсаулықтарыңыздар. 10 январ президент шайлау. Мен түз эфирдемін. Мүмкін мекендешті бі. Азыр көрсеңіздер болады, азыр шығып жатады. Кімді таңдайсыз? Мен бака ойланып элек. 19 күнү ойлонуп турдум. 9 күн саат 12'de ойланасам. Рахмат. Сіз жақсақал. Ассалаумағалейкум. Жақсылар. Мен түз эфирдемін. Сізді азыр 187 адам көріп отыр. Кімді шайлайсыз? Мен өзümün жеке ойым Садыр Жапаров. Садыр Жапаров. Себеп дегенде бұл бір 10 күн, 15 күн içinde көптөгөн элдин көйгөйүн чечти да. Башталып жакшы да. Ошого байланыштуу мен Садыр Жапаров. Рахмат. Игілік. Достар, еш жаққа тартмай жоқ көріп отырсыздар. Болушынша бөлішіңіздер. Мүмкін болса көпшіліктер. Ассалаумағалейкум. Ақсақал қандайсыз, жақсы ба? Мен түз эфирдемін. Ертең 10 январда президент шайлау болады. Кімді шайлайсыз? Мадумар söyleyeyim. Себептерін айтасыз, берек себебін. Yemiş. Таза адам да. Жарайды. Рахмат. Достар, мұндай балықтар сатылады, көріп отырсыздар. Кімде балық керек болса, келіп алып кетіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ақсақал, жақсы ба, денсаулықтарыңыз жақсы ба? Бүт бар екен достар мына. Өзгөнің күріштерінен мында түрдісі. Жалып аттың күріші бар екен. 10 январда президент шайлау. Таңдауыңыз? Жарайды, рахмат. Достар, анча мындай неме қылбайлы қойын. Өздері жо бергісі келсе жо береді, жо бергісі келбесе жо бербейді. Ошондуктан мүмкін болса мындай эле неме кыла бересиз. Саламатсыздар ба? Эже саламатсыз ба? Мен тартпайм, макул жүзүңүздө. Президент шайлады, кимди шайлайсыз эже? Калган шайлайсыз, өкмөт силерге айта элем. Жок, сурамжылоо кылып жүрөбүз жөн эле эже. Өзүм калган адам. Рахмат. Игилик. Аркандай адамдар болот. Достор, ошондуктан туура түшүнөбүз. Ассалаумағалейкум. Жақсы ба? Мен түз эфирдемин, ақсақал. Түз эфирдемин. Түз эфир? Ооба. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Мадумар шайлайбыз, анан кимди шайлайбыз башка? Өзүбүздүн жердешибиз, татыктуу президентке. Рахмат. Сиз жақсы. Мадумаров, конечно. Себебин айтасыз ба? Бирек себебин. Татыктуу инсан да себеп. Рахмат. Чынчыл. Чынчыл, рахмат. Игилик бардыңыздарга. Я. Эже саламатсыз ба? Мен түз эфирдемин, бирок сиздин бетиңизди алган жокмун. Эртең президент шайлоо. Тандооңузду айта аласыз бе жана? Элге иштей турган адамды ойлонуп шайлайбыз да өзүбүз. Мындар канча экен динде? Макулсыз эже, рахмат. Ойлонуш эле экен. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Жақсы ба?
Президент шайлоо эртең 10 январдачы. Садыр Жапаров. Достор, жазып атасыздарбы? Ассаламу алейкум. Жақсыларбы? Қандайсыздар? Мекендеш ТВ каналы біз түз эфирдебиз азырчы. Эртең 10 январга опрос кылып жүрдүк элек. Кээ бир адамдар тартып кетип, кыскартып, кыркып чыгарып атат да, ошондуктан биз түз эфирге чыгып, элдин анык жүзүн көрсөтөлү дедик да. Сурамжылоо кылып атабыз. Тандооңузду айта аласызбы? Шайлоо боюнчабы? 10 январда кимди шайлайсыз президентке? Биз эми Садыр Жапаров эле деп атабыз. Сиз Жаксакал. Мен Садыр Жапаровду шайлайчу ой бар. Истен бар жөнүнө кылам. Алдабас берем. Кылам деген кишини колдош керек өзү. Рахмат. Достор, көрүп атасыздар. Бул жакта көп адамдар занят болуп турат, ошондуктан аларды суройлуу өтүп кете берели. Достордун окшогон жыланга окшогон балыктар да сатылып атат. Кимде ким балык алгысы келсе келип алыңыздар. На базар көрүп атасыздар. Ассаламу алейкум. Жақсыбы? Мекендеш ТВ каналы түз эфирдебиз бизчи. Эртең 10 январда президент шайлоодо. Кимди тандайсыз? Аллах билет. Эч нерсе ким жазса ошол болот. Рахмат. Сиздерчи балдар? 10 январда президент 18ге чыктыңыз да? Президент шайлоого кимди тандайсыз? Эл колдогон, сай колдогон, жакшы иштеген. Бар да жүрөктө азырда. Же ойлоно элексизби? Атакамадым бар. Эже сизчи? Себебин айта аласызбы эже? Мындай жердештиктен башка себеби барбы? Көптөн бери ак иштеп жана эме кылбай келатат да. Президент боло албай элдин ишеничин актап мына сөздөрү менен дагы эми иш менен дагы көрсөтөт деп ишенет. Буйруса. Рахмат. Рахмат силерге. Ушундай достор. Ассаламу алейкум. Жақсыбы? Сизге ушул эле суроо. Биз азыр түз эфирдебиз, Мекендеш ТВ каналы. Азыр Facebook'тан кирип көрсөңүз болот. 10 январда президент шайлоодо кимди тандайсыз? Себебин айта аласызбы? Жердештиктен башкасы. Билесиздер. Рахмат, ийгилик. Достор, көрүп атасыздар. Ассаламу алейкум. Жақсыбы? Кандай істей солтарыңыз? Жақсыбы? Сурамжылоо кылып элек. 10 январда президентке кимди шайлайсыз? Мадымар. Себеп? Бир-эки себебин айтып коесузбу? Себеби көрүп атасыңар да. Команда чыганы бир гана мадымар да, анан башка билген. Түшүнүктүү. Эже сизчи? Убактыңыздар болсо азыр Facebook'a кирип Мекендеш ТВ'ден көрсөңүздөр болот. Азыр түз эфир чыгып атат болчу. Жанакы башка бирөөлөр кыркып жасап чыгарып аткан турбайбы? Биз андай кылып эле түз эфир кылып, элдинге чыныгы жүзүн көрсөтөлү деп чечтик да. Рахмат. Достор, мынандай корейский салаттар бар. Эже саламатсызбы? Сурамжылоо кылып атат элем. Биз түз эфирдебиз. Убактыңыз болсо Facebook'тан кирсеңиз болот, көрсөңүз болот. Президент шайлоодо кимди шайлайсыз? Себебин айта аласызбы? Себеби чечкиндүү. Аха. Принципалдуу. Аха, рахмат. Ийгилик. Эже сизчи? Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Сурамжылоо кылып жүрдүм эле. Жүзүңүздү тартпайм. Жөн гана эртең 10 январда кимди шайлайын деп атасыз? Ойлоно элексиз. Түшүнүктүү. Ой жокпу же ойлоно элексизби? Ойлоно элек. Ушинтип айтыңыз. Эже саламатсызбы? Как раз телефон чукулуп отурат экенсиз.
Сурамчылык угуп жүрөм эже. Түз эфир. Азыр сиздерди 196 адам көрүп атат. Жок, мен жүзүңүз тарткан жокмун эже. Мына конфеттерди тартып атам, печеньелерди тартып атам. Кимди шайлайсыз? Үч көрүңүз. Kim şeylesem, sosun patentsizlik kıymetli de dedim başka hiç. Ошо бизге эмнеси базарда ошо соус фонтубуз кымбат, пакетибиз кымбат. Бизде эми элди ойлогон эме шайлайбыз да. Ошого кимде мындай ойлойсуздар, кимдер татыктуу деп? Майонез туруп атат же? 130 сом. Ала 45 сом. Адахам Мадымаров. Рахмат эже. Сизчи эже? Мен жүзүңүз тарткан жокмун. Себебин айтасызбы мындай карап туруп? Президентке Татыктуу инсан. Рахмат, сиз бул жакта турат окшойсуз. Достор, мына кимге көлөш керек болсо келиңиздер, алыңыздар. Достор, жүзүн тартат болчумун. Суроолор боюнча жүзүн тартамын. Кээ бир адамдар коркот экен, кээ бир адамдар ар кандай маалыматтар менен айта албайт экен. Ошондуктан жүзүнү бекитишке туура келип атат. Кээ биркилер жүзүн тартпа дегендер, атайын мен жүзүн тартпай атам. Достор, мүмкүн болсо жазып туруңуздар. Аягында бүтөрдү немесин чыгарабыз. Жыйынтыгын чыгарабыз. Ассаламу алейкум. Мен камерадан качып атасыз, жүзүңүз тартпайм. Мына печеньелер тартып турайын. Эртең 10-чы президент шайлоо. Кимди шайлайсыз? Жапаровду шайлайсыз. Себебин айта аласызбы? Себеби заманда онда ошого ишенип атабыз. Рахмат. Аракет болсо сөзүндө. Рахмат. Кудай өзүнүн болсун. Өзүнүн инсап берсин. Рахмат. Инсап берсин ошо. мен тааныбайм десем. Жакшысызбы? Кандай истей салттарыңыз? Сурамчылык өтүп берет элек. Эмне боюнча? Президент шайлоо боюнча. Президент шайлоо боюнча, кимди шайлайсың депти. Кимди шайлайсыздар? Жердешибизди шайлайбыз. Адахам. Рахмат. Достор, бизде 240 адам болду, дагы бөлүшүңүздөр. Ассаламу алейкум аксакал. Жакшысызбы? Биз сурамчылык өтүп берет элек. Бизде азыр 248 адам көрүп атат. Президенттик шайлоого кимди татыктуу деп эсептейсиз? Себеп бир-эки себебин айтасызбы? Эми азыр элдин тандоо болуп коелу основной. Анан бир-эки жакшы иштерди кылды кече. 1,5 айдын ичинде. Азыр эми дагы жакшы иштер күтүп атабыз. Кудай кааласа, ошо кишиден. Иман берсин. Рахмат. Азыр көрүп атасыз уже. Мекендештүү Facebook'тан кирсеңиз, азыр эле көрүп атасыз. Эже саламатсызбы? Телефон көрүп турат окшойсуз, сурамчылык болуп жүрөм. Мен түз эфирдемин. Президенттик шайлоодо кимди шайлайсыз эже? Мындай татыктуу сизде кимди айта аласыз? Экөөнүн ортосунда ойлонуп атасыздар. Башка кандидатуралар менде тапкан. Рахмат эже. Достор, экөөнүн атаган аттарды эсептебейбиз. Ошондуктан мүмкүн болсо аларды эсептөөгө аракет кылыңыздар. Эже саламатсызбы? Мен телефон чукулагандар менен сүйлөшүп атам да, как раз. Эже сурамчылык окуп жүрөм. Мен түз эфирдемин. Мекендештүү канал, бирок жүзүңүз тарткан жокмун. Ооба, мен печенье, конфеттер тартып атам. Бул Куршап базары, Өзгөн районунда. Президентке ким татыктуу деп ойлойсуз эже? Жапаров. Рахмат. Я. Азыр чыкты уже, чыгып кетти. Түзү. Мен сизди тарткан жокмун, лицоңузда. Мен печеньеңизди тарттым эже. Ооба. Достор, бөлүшкүлө. Мына ал жерде ким жазып атат? Эже саламатсызбы? Мен жумурткалар тартып турайын. Сурамчылык окуп жүрөм. Мен түз эфирдемин. Жок, мен сизди тарткан жокмун эже. Президентке ким татыктуу? Садыр Жапарович. Рахмат.
Эже саламатсыздарбы? Биз сурамжылык кылып жүрөт элек. Мен лицоңузду тарткан жокмун эже. Мынчалык коркосуздар эже? Кимден? Мен жүзүңүздү тарткан жокмун бул жакта. Макул. Неме кылбайбыз? Уруксатпы? 1 минутка. Ассаламу алейкум. Сурамжылык кылып жүрдүм эле. Кайсытан? Макул. Сизден деле сурап коерум. Президентке татыктуу кимди деп ойлойсуз? Рахмат. Достор, урушпайбыз, бири-бирибизге жаман жакшы айтышпайбыз. Я. Мекендештүү каналы азыр сиз Facebook'tan көрсөңүз болот, бирок жүзүңүз түшкөн жок. Мен жүзүңүздү тарткан жокмун. Мен өзүм тартып атам. Токтоңуз, кулап кетейин деди. Достор, көрүп атабыз. Эже саламатсыздарбы? Президент шайлоо боюнча сурап жүрдүк эле. Кимди татыктуу деп ойлойсуз? İçimdekini айтып берейин. Жүрөктөгүн айтыңыз эже. Мага жүрөктөгү керек эже. Сапар Жунусов. Сапар Жунусов. Рахмат эже. Кудай буйруса, кийинкиде ошо Сапар Жунусов деген табабыз кандидатурасын. Садыр Жапар. Ошентип айтыңыз. Саламатсызбы эже? Биз түз эфирдебиз. Азыр 208 адам бизди көрүп атат. Татыктуусын кимди айтасыз? Татыктуу деп эч кимди айта албайм негизи. Бирок Адахан Мадмаровду Колдойсуздар. Татыктуу болгон үчүн дагы анан ушунча жылдан бери аракет кылып атат. Балким ишеничибизди актайсыздар. Рахмат. Сиздикичи? Садыр Жапаров. 1-1. Эстеп калыңыздар, достор, жазыңыздар. Бул жердегилер бирөөсү айтат азыр. Контейнерлерден коркот. Админ ресурс деген иштейт бул жерде деп, ошондуктан бул жерден сурабай эле кой деп айтышты. Ошондуктан достор, мүмкүн болсо басып бараткан адамдардан сураган аракет кыласыз. Ассаламу алейкум. Аксакал кандай чаксызбы? Сурамжылоо кылып жүрдүм эле. Сурамжылоо кылып жүрдүм эле. Татыктуусу деп кимди айта аласыз? Жаштардан сурайбайт. Сиздердин эмеспи? Рахмат. Бул жактан бассак адамдар бул жагында окшойт. Саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Чай ичип бүтүңүздөр, анан келем. Сурамжылоо кылып жүрдүм эле эже. Кимисин татыктуу деп ойлойсуздар эже? Рахмат эже. Мындан караңыздар, курут. Ким курут ичелек болсо, келип ичип кетиңиздер. Ысык пирожкиден жеп дейт. 1-2 суроо эже. Кимиси татыктуу? Үшкүрүңүздөр. Сиз эже? Жок, рахмат эже. Отуруңуз, ичиңиз. Мен келем анан. Барды чактарда адамдар бар экен. Достор, Гүрүч. Гүрүч базар. Эже саламатсызбы? Жакшысызбы? Гүрүчпү? Жок. Мен сурамжылоо кылып жүрөм. Сурап жүрөм. Кимди шайлайбыз, апа? Пока ойлонуп элекпиз. Ойлонуп элексизби? Ойлонуңуздар эртерээк. Эже саламатсыздарбы? Биз сурамжылоо кылып жүрөбүз. Бизде бирок түз эфир эже, азыр 230 адам көрүп атат экен. Тандооңуздарды айтып коесуздарбы? Кимиси татыктуу президент шайлоого? Сиз айтып бериңиз. Мен тандоом Адахан Мадмаров Исабаевич. Ошо көптү көрө билген, тажрыйбалуу, биздин ошо Кыргызстанды оңдоп кете турган президентке татыктуу адам. Кыргызстанды оңдоп кетет деп биз ошого добуш беребиз. Татыктуу адам. Сиз эже? Мен да ошо Мадмаров дейм.
легитимдүү алыдай немеге тең тайлаш дегендей башка мамлекеттергечи. Значит, сиз тажрыйба Тажрыйба эми башка мамлекеттер менен мындай неме кылганга жакшы да. сүйлөшкөнгө. Ооба, сүйлөшүп тең ата болгонсок бизди эч ким кабыл албайт. Анан эми оягы ишинеси. Бирок эми биздин оюбуз ошо да. Рахмат эже. Мыйзамдуулукту каалайт экенсиздер. Ооба, мыйзамдуулукту каалайбыз. Адакан Мадмаровдун мисалы үчүн башка мамлекеттер таанıyт да, билет. Анан эми легитимдүү болбой калса башка мамлекеттер менен биз мисалы үчүн мамиле кыла албай калабыз. Тайлаш боло албайбыз. Бизди тең көрбөй калышат, анан эми биздин Кыргызстандын өнүгүшү кыйын болуп калат да. Рахмат эже. Дагы бир мына ал жакта сурап атышат. Күрүш боюнча айтып кетейинчи эже. Мына өзгөндүн күрүшү. Бул жерде бир 5-6 түрү турат. Айтып бере аласыздарбы кандай эмнесинен айырмаланат? Мына мисалы бул күрүч ак урук. Достор, кантип тандашты үйрөнүп алыңыздар. Ооба, бул розбай дейт. Ак урук. Анан маңызы ham жакшына. А мынабысы кызыл урук. Бул балда боёк-соёк дегени бекер. Бул кызыл урук, бул кызыл аш болот. Өзгөндөн боёгу жок. Боёгу болбойт го дейм. Өзү болбойт да бизде. Өзү али сокуга түйгөндө кызылдыкы кызыл чыгат, ак күрүчтүкү ак чыгат. Ошо Бул эгилгенде ак эле болот. Муну оргондон кийин палга жаткырып туруп дымдайт да. Дымдагандан кийин күрүч кызыл болот. Бул кызыл күрүч сууну көп көтөрөт, акка карап. оргондон кийин эле жанчат. Ак бойдон болот. Жана баткен жактарда ушинтип эле чыгарып кеткенден да. Баткендики эми Кызытпай эле. жери башка. Жери башка. Жери башка, анан мындай күрүчтөр оякта неме болбосо керек. Олар магазин күрүч көбүнчө магазин. Мына бизде кызытпайт да, мына күрүчтөр ошо кызган күрүчтөр, кызыл күрүчтөрчү. Ушундай эле ак болот, ошону ооруп туруп, мындай ооруп, анан кийин пленка менен жаап дымдайт булардычы. Дымдагандан кийин күрүч ошо өзүнүн боёк эмес булар. боёк эмес, бул өзүнүн түсүн өзгөртөт, кызыл болуп. Сууну да аябай катуу көп көтөрөт, катуу болот ак күрүч калгандачы. Ак күрүч сууну азыраак ичет. Рахмат эжекелер. Ийгилик ишиңиздерге. Тилегиңиздерге жетиңиздер. Бул жакта аксакал уктап атат. Мишет этпей эле коелу. Достор, дагы кайсыл жактардан сурайм? Өзүңүздөр айтыңыздар. Ассаламу алейкум. Жаштарбы? Эртең президенттик шайлоо 10 январда. Кимди татыктуу деп көрөсүздөр? Кабинкага киргенде билесиз. Бирок татыктуусу барбы? Мындай шайлоого келбегенде мындай татыктуусу азыркы кандидаттардын арасынан кимиңиз татыктуу деп ойлойсуз? Мадмаров. Сизчи? Мына жаштарбыз, Жаштар бирдемке айта аласыздарбы Мадмаров жөнүндө? Эжелер билет. Мадмаров көзгө чечен, анан мындай башка өлкөлөр менен жакшы сүйлөшөт да, мындай Кыргызстандын келечегин алып кеткенин ишенебиз да биз. Мадмаровго. Мындан бери сөздөрүн угуп жүрөбүз, көрүп жүрөбүз. Рахмат. Ийгилик ишиңерге. Кемпирди макул. Башкасын да көрсөтүп коеюн, достор. Апа, саламатсызбы? Жакшысызбы? Эртеңки президенттик шайлоодо кимиси татыктуу? Эми бизге неме? Атахан. Сиздер айтпай туруңуздар суранчу. Атахан дейм, Атахан жакшы бала. Президентке неме болгонго ылайыктуу бала. Баары жоктон билимдүү, жакшы бала эми. Болуп калса каны? Ооба. Бата кылабыз, Кудай буйруса. Айтканыңыздар келсин. Айтканыңыздар келсин. Рахмат. Достор, бул жакты бир аз бүттүк. Адам өздөрү дагы зеригип отуруштур. Тартып чыгып кеттик. Достор, туура түшүнүңүздөр, бири-бириңиздер менен урушпаңыздар. Мен көрүп атам, урушуп эле атасыздар. Башка жумуш жана башкалар токтой эле калды окшойт. Мына торттун түрлөрү. Жаңы жылга карата торттун түрлөрү чыгып калды. Эже, саламатсызбы? Мен түз эфирдемин, бирок мен сиздин жүзүңүздү көрсөткөн жокмун. Президенттик шайлоодо кимиңиз татыктуу эже? Айтпай койсок болобу? Сыр боюнча айтсаңыз, бирок мындай атын атабаңыздар, бирок кайсы тарабынан сиздер шайламаксыздар? Кайсыл жагынан?
Yerimizdekiler şaylamasın. Түшүндүм ким экенин. Рахмат. Торт аябай жейсиздер. Достор, мына торт жаңы жылга чейин жетет экен. Келип торт алып кетиңиздер. Куршапты билгендер эстеп калсын. Эксперт экен бул киши. Торттун эксперти. Dostlar, Geçe getip kalktırsın böyle. Тура түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Биз болушунча прозрачно жана түз алып берип атабыз. Бул жерден биз сурап өтүп кеттик жана. Достор, көрүп атасыздар, көп жерлерде büyük ele iyili alıştır sürüttürdü. Alma tartayın. Assalamu alaikum. Жақсылар бе? Ертең президент шайлоо боюнча опрос кылып жүрдүм эле, мен түз эфирдемин. Мекендеш ТВ каналы. Азыр бизде 230 адам көрүп атат. Татыктуусу ким? Эми Тақсырдан сұрабайсың ба? Тақсыр не десе ошо сиз кошуласыз. Макул. Койсоңор общем Алла билет. Бирок айтканы болот. Эми жүрөгүбүздө бар да. Эми кабина. Жүрөгүбүздө ким деп атат? Макул, атын атабаңыздар, башка жагын айтасыздарбы? Мен айтпайм. Сиз чаксыга. Казанын кетирип коеюн. Алманын содасы болуп кетти, ошондуктан достор. Assalamu alaikum. Жақсылар бе? Біз түз эфирдебиз. Кимди шайлайбыз? Садыр Жапаров. Себебин айтып аласызбы? Эми келечекте оңдойт деген үмүт бар да. Үмүт бар. Макул, рахмат. Достор, мына көрүп атасыздар. Бул жерлерде. Уруксатпы? Assalamu alaikum. Уруксатпы? Мен жүзүңүздөрдү көрсөтпөйм. Тортты көрсөтөм, бирок сурайм. Сен асың? Жок. Президентке ким татыктуу? Ошону сурайм. Азыр урушуп кетейин деп. Урушпаңыздар. Эмнеге урушасыздар? Мен түз эфирдемин. Бүт баарын көрсөтүп түз көрүп атасыздар. Азыр Мекендеш ТВда Facebookка кирсеңиздер, чыгып атат. Тартасыңдай, нормаль тартып чыгарасыздар. Мына сизди 269 адам көрүп атат. Бул түз эфир, буну кырка албайсыз, эч нерсе кыла албайсыз. Бул уже эл көрүп атат. Сиздин сүйлөгөнүңүз сүйлөгөндөй чыгат. Мен айта албайм. Сиздин элден мен опрос жүргүзүп атам. Медик деген досум бар, ошону шайлашым керек. Түшүп калды окшойт. Кимиси татыктуу? Урушпаңыздар. Садырдын жанына жүрүп керек. Ондой жүрөсөң не адаканы шайлайбыз деп бирөө урушуп кетти мени. Болуп деп туруп калдым, бирок өзүм билгени шайлайм да менчи. Туура айтасыз. Ошо күнү. Туура айтасыз. Барам. Кабинкага киргенде өзүңүз ичинде билесиз. Сиз чаксыгал. Кабинкага киргенде өзүңүздөр билесиздер. Игилик. Мам деп айтпайбыз. Ооба. Достор, көрүп атасыздар. Бул жакта биз түз сурамыз болуп баратабыз. Ассаламу алейкум. Жаштарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Аксакалдар, мен түз эфирдемин. Сурамжылоо кылып жүрөм. Кимиси татыктуу президент шайлоого? Бизге азыр бул өтө маанилүү нерсе болуп атат көп кыргыз элине. Ошондуктан мындай татыктуусын айтсаңыздар. Татыктуу Садыр Жапаров баштаган иштерин эртеңе чыгарыш керек. Ушулар. Сизчи? Мен деле ошол ойдам. Сиз чаксагал. Коштасыздар. Рахмат. Эсептеп атасыздарбы достор? Мүмкүн болсо биз азыр дагы мындай бошураак жерлерге чыгалы. Бош жерден сурайлы. Ошондуктан
Эже, саламатсыздарбы? Мен жүзүңүздү тартпайын, сурамжылык кылып жүрөм. Бизди 300 адам көрүп атат азыр. Түз эфирден. Президент шайлоодо кимди шайлайбыз? Садыр Жапаровду шайлайбыз. Эже, сизчи? Колдогон адамды биз да колдоп шайлайбыз да. Кимди шайлайсыз? Көрсөтсөм анан элан болуп кетпейбизби? Мен жүзүңүздү көрсөтпөйм, мына анарды көрсөтүп тартып атам. Рахмат. Достор, тартабыз. Бөлүшкүлө. Саламатсыздарбы? Мен тарткан жокмун. Бул жак тартып атам. Президентке ким шайлайсыз? Рахмат. Ассаламу алейкум. Достор, мен түз эфирдемин, достор. Биз азыр 324 адам көрүп атат. Ким тартыптуу президентке шайлоого? Мадумаров. Себебин айта аласызбы? 30 жылдык стажым. Садыр Жапаров анан азыр район полный эле ошолорго полный азыр мына беримдик берген. Адамдар полный болсо Садыр Жапаровдун болсо. Түшүнүктүү. Рахмат. Достор, маанилүү сөз айтты. Кабыл алуунун аракетинде. Ассаламу алейкум. 18 чыктыңбы? 18ге. Сурап коеюнчу. Шайлоого барабыз. Кимди шайлайсыз? Сиз чаксыга. Мадумаровду. Экөөңүз да бир тууган эмессиздерби? Өтө кызык болду бирок, а? Сизчи, эже? Мадумаров шайлайбыз. Себеп? Кам жакшы жигит, чечим бала. Саламатсыздарбы? Бизде азыр мекендештибиден аз көрсөңүздөр болот. Түз уже кетип атат да. Трансляциячы? Түз эфир кетип атат. Башкалар көрүп атасыздарбы? Тартып кетип, кыскартып, кыркып алып чыгарып коюп атат. Ошондуктан биз жооп катары тартып жүрөбүз. Статистика неме болуп атат да? Ооба. Ооба. Кандай? Мадумаров жакшы жигит, жакшы бала, элге Кызмат кылат деңиз. президент болуш керек. Рахмат, эже. Ийгилик. Бул жакта көпчүлүгү жок экен. Достор, кандай кылабыз бул жагыны? Өзүңүздөр эсептеп чыгардыңыздарбы? Өтө эле көп адамдар урушуп, бири-бириңиздер урушуп атасыздар, достор. Ошондуктан мүмкүн болсо биз башка күнү дагы суроо жооп кылып келип кетет окшойбуз. Аябай эле бири-бириңиздер менен кайма кайшы айтышып атасыздар. Сураңызчы, достор, бири-бириңиздердин настроениеңер түшүрбөгүлө. Бул жакта бир экөөбүз сурап коеюнчу. Ассаламу алейкум. Жақсы ақсақал. Президент шайлоодо кимди шайлайбыз? Кимиси жакшысы ошону шайлай берет. Жакшысы ким деп ойлойсуз? Жакшысы эми Адахан бар, Садыр Жапаров бар. Шулар экөө тең болуп калса кана эми. Жакшы сөз айттыңыз. Тилегиңизчи бирок? Кайсынысыны? Элди жакшы караган, элди жакшы кызмат кылган, коррупция болбогон адамдар болсо жакшы боло берет. Экөө тең жакшы адамдар. Элдин көйгөйүн чече турган адамдар. Бирөөсүн токтой аласыз да? Жок, бирөөсүн токтой. Эми президент шайлоодо бирөөсүн шайлайсыз да, экөөнү шайлап коерсуз да. Эми ошо маалда чечем, анан кийин 9 күн ойлоном деңиз. Ассаламу алейкум. Жакшысыздарбы? Аксакалдар, мен түз эфирдемин. Сурамжылоо кылып жүрөт элем. Президенттик шайлоодо кимди шайлайбыз? Эми айдын өзүтү шайлайт, анан кийин Эми тандооңуздарды айтып койсоңуздар деген да. биздин эми мына уруксат элинде шерберден алганда өзүбүздүн элине жыгылабыз деп турабыз эми. Жигитке. Аты ким? Ким? Ошо жигитиңиздин аты. Адахан дейм, эмне андай. Сиз чаксагал.
Садыр жапап келесиз. Murat gelip kaldı mı? Достор, мына ака үкө окшойт, бирок достор, туура түшүнүңүздөр. Бул жагы реалдуу болуш үчүн мен атайын түз эфир кылдым. Достор, кандай дейсиздер? Токтотоймбу же дагы сурайымбы? Комментарийга жазып коюңузчу. Ким өзү угуп атат мындай? Мына мен сөгүнгөн сөздөрдү эле угуп атам, ошондуктан мүмкүн болсо комментарийга жазып коюңуздар. Assalamu alaikum. Makul. Bundan da alıp koyunca. Assalamu alaikum. Sarık. Men tüz efirdemin. Açıp koyun. Kimdi şeyleyiz? Bir eksiği yöne aytı mı? Hazır bakın son. Rahmat. Siz çeşildiniz mi? Ошол күн чечилесиз, макул. Сизчи? Мадумаров шайлайсыз. Рахмат. Достор, бөлүшкүлө мүмкүн болсо бөлүшүп, жаман жакшы айтышпагыла, урушпагыла сураныш. Бул жакта тааныш досторуңарбы жана башкалар болсо бири-бириңизге салам айтсаңыздар, мен салам айттыртмакмын. Бул Куршаптын базары, Өзгөн району. Үндөрү жакшылык угулат атабы бардын. Достор, сураныш бири-бириңиздер менен кайма-кайчы айтышпаңыздарчы. Бул жагы реалдуу болуш үчүн биз Ассаламу алейкум. Урсат, 1 минутка. Мен алдын ала айтайын, түз эфирдемин. Ошондуктан сурайын дегем. Кимди тандайсыз? Кабина чет билем, бирок мындай. Атын атап айламакчы анда. Сиз кайсыл жагына? Мындай көбүрөөк басым жасайсыз. Мындай эми ар биринин өзүнүн лозунгтары бар да. Ошол лозунгуна карап туруп, кайсыл жагына? Мен күндө иштегенде немал керек болот, жок ташашка. Таза иштегенде. Рахмат. Сизчи? Я. Саламатсызбы? Мен түз эфирдемин. Кимди шайлайсыз же президент шайлады? Адахан Мадумаров. Сизчи? Адахан Мадумаров шайлайсыз. Эже мындай бир-эки себебин айтасыздарбы? Эмне үчүн Мадумаров? Биз азыр түз эфирдебиз, бизди 262 адам көрүп атат. Ошондуктан жанакы келип алып тартып кетип кыркып жана башкалар кылып атпайбы? А бизди жок. Мына өзүңүз көрсөңүз болот. Болгон айта бериңиздер. Азыр сиз Facebook'тан кирип мекендештиби деп жазсаңыз, азыр көрүп атасыз да? Мекендештиби? Себебин айтасызбы? Рахмат. Рахмат эже. Рахмат аке. Сурасам болобу сизден? Сурасам болобу? Саламатсызбы? Биз сурам жолуп жүрөт, бирок түз эфирдемин. Кимди шайлайсыз? Сиздер мындай жаштардан азыраак болуп атат да, эмне үчүн Мадумаров? Мадумаров тармактуу адам. Тажрыйбалуу. Ошонун келечегинин оңдоп кеткени Мадумаров жакшы. Рахмат. Мүмкүн болсо Facebook'уңуз бар да? Facebook барбы сизде? Мекендештиби деген немеге каналга кирип, эсти көрсөңүз болот. Азыр сиз түз эфирде көрүп атасыз да?
уруксатпы? Assalomu alaykum. Ma'qul, 100 tartpayım. 100 tartpayım. 18'e çıkan boluş керек, ha? Şaylaga barat da. Şaylaga barabaysızbı? Ma'qul. Siz kimni şaylaysiz? Men matbuotda shaylayman. Bir sevini aytasızbı? Kıskaça. Sevini aytpayman, biroq o'shani Şaylaysiz. Sizchi? Em aytib qo'yingiz. Ma'qul. bu nima? Maktabda Ha, o'shaning uchun o'shani so'radim-da, 18 ga chiqdi debchi. Ejim sodasini bitib olsin. Ejimdan so'raymiz. Assalomu alaykum. Assalom. Qanday yaxshisiz? Biz efirdeyiz. Imkaniyatingiz TV kanalidan tartib o'tam. Prezident saylovida kimni saylaysiz? Sevini aytasizmi? Men ishtayman. Yaxshi Tajribali. Aytasiz. Ana turib yaxshi so'ylaydi. Degan şeyler yaxshi. Deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat. Do'stlar. Ejestamasmi? Ha, siz jumush qilasiz? Qayerga kelaman hozir? Kimdir bo'sh bu yerda? Barilar jumush qilyapti. Do'stlar, ushul yer bilan tartaldi, to'xtatoldi. Ushul yerdan boshdan chiqib turib, anan keyin to'xtatamiz. Assalomu alaykum. Yoshlarmi? Mekendesh TV kanali, biz tuz efirdamiz. Bizde 270 adam ko'rib o'tadi. Kim saylaysiz? Prezident saylaydi. Prezidentga Sadirlarda da. Japarov. Men Sadir. Ha, sizdan boshlaymiz. Rahmat. Bu ejikelerim hazır ötü. Sen nece salmatsızbı? Жақсыбы, мен түз эфирдемін неже? Ертең президент шайлы 10 январда. Кімді таңдайсыз? Садыр Жапаров. Assalomu alaykum. Жастарым. Мен түз эфирдемін. Кімді таңдайсыз президент шайлыда? Президент шайлауға қандай тұрғаны жоқ. Татықтысы жоқ. Татықтысы біресі 30 жылдан бері толчок келеді. Ширин сөздерменен алып. Біресі черныйларды аралаштырып. Қысқасы татықтысы Садыр Жапаров болды. Мысалы біз черныйларды аралаштырып атат дегеніңіз қандай мысалы? Елден ушундай сөздөр шығып. Бұл жақ әжем телефонмен сөйлесіп отады. Ал жақ әжем торт сатып отады. Торт сатқан әжемді сұрайын. Әже, саламатсыз? Жақсысыз? Торт қанша? Торттың егасы кетіп қалды ма? Әже, мен сұрайын етін да, бұл есі керегі жоқ маған. Ертең президент шайлау жақында. Кімді таңдайсыз әже? Ел қатарлы Ел қатары Садыр. Рахмат. Әже, саламатсыз? Мен түз эфирдемін. 10 январда президент шайлауда кімді таңдайсыз әже? Себебін айтып аласыз ба? Рахмат. Мигранттар азайтсын деген мәселені шешсе шайлайсыз. Рахмат. Бирок көптөн бери мигранттар менен көп байланышып көп жүрөт, билесиз аны, Рахмат эже. Assalomu alaykum. Жастарбы? Мен түз эфирдемин. Бизде 240 адам көрүп атат. Ооба, өзгөн балдар. Өзгөн Куршап. Кимди шайлайсыз? Президент шайлоодо. Сен кимди шайлайсың? Мен сиз айтсаңыз, сизден кийин айтайын. Эми айтпайбыз да аны. Жок, мындай тандооңуз барбы? Кайсыл жагынан тандайсыз? Макул, атын атып айлап коюңуз. Эми кимиси кайсы уран менен чыгып атат, ошол боюнча бир аз айтып аласызбы? Кимиси татыктуу? Татыктуу, конечно, Айтпайын деп тур, айтыңыз. Жок, аны негизинен айтпайм. Айтам деп айтпайм. Мадахам Мадмаров баары шайлайт буйруса. Себебин айтып аласыз, бирек себебин? Себеби достойно. Вот. Рахмат. Эже, саламатсызбы? Эже, алар 40 чыгарып атат да. Биз азырдан карасаңыз 220 адам көрүп атат, биз түз эфирдебиз.
ушап эмес, весь Кыргызстан эмес, весь дүйнө жүзү көрөт бизди. Кимди шайлайсыз? Себеп? Себеп ошол достойунда бизге эмес, иштеген иши, карапайым эл болду. Карапайым элге көп маани берет. Маани берет. Түшүнүктүү. Жердешчиликтен башка дагы мындай немелерди айтып атасызбы? Сиз келин болосузбу? Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Достор, рахмат эже, ийгилик. Рахмат. Достор, ушул менен биз түз эфирибизди аяктайлы. Туура түшүнөсүздөр, баарын эсептеңиздер жана өзүңүздөр жыйынтык чыгарып аласыздар. Ошондуктан достор, ал стоянкасына барып, алардын жүзүнү көрсөтүп, мен туура эмес деп ойлойм, себеп дегенде ал өзүнүн айылы болуп калышы мүмкүн да, жеке айылычы. Ошондуктан аларга айтыштын кажети жок. Азыр мен машинамды токтотуп койгон жака барып, анга чейин адамдар чыкса сурайм. Же болбосо ошол менен токтотом. Достор, чындап жүзүнү көрдүңүздөр жана маани бердиңиздер. Ар кандай сурамжылоорго, ар кандай адамдардын жасаган пиар ходдоруна ишенбеңиздер. Мына адамдардын чындап жүзү ушундай, достор. Көрдүңүздөр, мен азыр эсептеген жокмун, эсептеген мүмкүнчүлүк болгон жок. Ошондуктан өзүңүздөр комментарийлерден карап, видеону карап, эсептеп чыгарып койсоңуздар болот. Мүмкүн болсо бүгүн кечке чейин убакыт болсо мен өзүм жыйынтыктап коем. Урматтуу достор, бул менин тарткан видеом бүгүнкү учурдагы акыбал жана Кыргызстанда эмне болуп атат. Жана эртеңки президент шайлоодо ким кимди шайлайт. Чыныгы элдин жүзүнү көрсөтүүгө аракет кылдым. Түз эфир, кыркып жана башка кылган жокмун. Салам алейкум. Мен түз эфир кылып атам. Салам. Саламатсыздарбы? Кимди шайлайсыз? Президент шайлоодо. Адахан Мадумаров шайлайт. Себеп? Бир-эки себебин айтып койсоңуз. Адахан Мадумаров ушу келечекте патриот жигит да, ошо келечекти ойлогон адам да. Шуну шайлайбыз эми ушул адамдын достойный 30 жыл болду, 30 жылдан бери апайсызда жүрөт. Жакшы иштер кылып жүрөт. Ошо Адахан Мадумаров. Рахмат. Сизчи? Сиз да бир-эки себебин айтып коюңуз. Кошуп коюңуз. Себеп налогду азайткан ушул адам. Жаш балдарга тамак берген ушул адам. Эми жана атың ким? Мен атым Мирлан. Мекендеш ТВ каналы, азыр сиздер уже түз эфирдесиздер. Фейсбуктан карап койсоңуздар, азыр эле. Сизчи? Сиз да айтып коңуз. Мен унутуп коюптум. Мен Садыр Жапаровду шайлайм. Себеби эми ушунчалык мээнети бар. Эл үчүн кичине күйүп аткан жери бар. Ошон үчүн эл үчүн күйгөн кичине немесин баалайм да. Рахмат. Мына жакта бирөө сурап атат, буну тартып коеюн. Ассалам алейкум. Жакшар. Түз эфирде балдар. Анда мындай жок. Кимди шайлайсыз? Түгөзөм, одан туруп калсам Мадумаров шайлайм. Бир себебин, акак себебин айтып коңузчу. Жөн эле. Татыктуу деп ойлойсуз. Сизчи? Татыктуу. Баары бир Мадумаровтор бар. Болду. Рахмат чоң. Достор, бул силерге десертке болду. Саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө. Ийгилик баарыңыздарга.